Үмүтү партиясынын Үмүт кербени аттуу иш сапары Жалал-Абад облусунун Сузак районуна келди. Жалал-Абаддыктар менен болгон талапкерлердин жолугушуусу райондун борбор аянтында өттү. Партиянын талапкери Мухтар Артиков кичи мекенинде сүйлөгөн сөзүндө биздин бүгүнкү күндөгү максат эски системадан арылып, өлкөнү өнүктүрүү экенин айтты. Авалар, аталар, ойгону эле силерден бир сураны силерден. Бүгүн жаштарды колдоп бергиле. Мен ишенем, жаштардын ар бир үй бүлөбүз бүгүн күндө жашкарга дагы таянат. Кудай кааласа, бир гана жаштардан болуп турат бүгүн күндө Кыргызстандын келечеги. Максаттуу, билимдүү жаштардан куралган Үмүтү партиясынын программасы менен таанышкан Сузак районунун тургундары талапкерлердин ар бир айткан сөзүнө муюп, өлкөнү өзгөртүүгө убакыт келгенин бир ооздон айтып отурушту. Ушул жаштарга келечекте ийгилик берилсин. Силерге ак жол. Азыр эми жаштарга орун бериш керек да. Жаштар иштеш керек. Жаш экенине карабай бир канча тил окутуу борборун, программалоо мектебин негиздеген Нурсултан Кубанов сүйлөгөн сөзүндө Үмүтү партиясы шайлоого куруу убадалар менен эмес, конкреттүү максаттар менен бара жатат деп билдирди. Биз ар бирибиз программабыз менен барып, 5 жылдык мөөнөттө натыйжа алып келе албасак, элдин жашоосун кичине дагы өзгөртө албасак, биз кечирип койгула, уят болуп калдык деп эле кете беришибиз керек. Азыркы жаңы бир саясий маданият киргизишибиз керек биз. Жалал-Абад аймагынын борборуна барган талапкерлерге эл катуу талап койду. 30 жылдан бери куру сөздөн, кыйын турмуштан тажаган эл келечекке үмүт жандырган партияны гана шайлайбыз дешти. Сиздердин бир добушуңуздар өлкөнүн өсүшүнө же өлүшүнө себеп болот. Жалал-Абаддын эли тазалардын түзүлгөн партияны жаап жаткан жамгырга, суук аба ырайына кайыл болуп жылуу тосуп алышты. Үмүтү партиясынын программасы менен таанышкан соң элдин жүрөгүн өйгөн көйгөйлөрдү талкуулашты. Элдин жалгыз каалаганы бийликке реформа жасоо. Мен силерге 100% кепилдик бере алам. Бул партия жеңиштик партия. Бул келечектик партия. Бүгүнкү күнү жангын болгон болсо 5 жылдан кийин такшалып калгандан кийинки акыбалын көрсөңөр, анда элибиздин жашоосу эң жакшы акыбалга келип калган деп эсептесеңер болот. Белгилей кетсек, 3 күндүк Үмүт кербени иш сапарында Үмүтү партиясынын талапкерлери Жалал-Абаддын Токтогул, Алабука, Аксы, Чаткал, Ноокен, Базар Коргон райондорун кыдырып чыгышты. Үмүтү партиясы номер 18. Жаштар аракетте.